Assalamu алейкум угарман жана көрөрман. Насхат радиосунда жана Насхат телеканалында диалог программасы. Аналбарган Айпер Абдыбек кызы, диалогдун бүгүнкү мейманы дин таануучу Бактияр Шарапов. Ассаламу алейкум Бактияр ажы. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Жалпы көрөрмандар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Машалла, өмүрүңүздөргө Алла таала береке берсин. Маектешүүгө убакыт бөлгөнүңүзгө ыраазычылык билдирем. Эч нерсе эмес. Кыргызстан светтик өлкө болсо дагы айрым бир кээ бир адал-арам маселелерди айтууда молдолорго тыюу бар. Сизди бетке айткан молдо деп молдолордун арасынан укканым бар. Баяндарыңызды эске албаганда турмуштук суроо жооп беретиндеги маселелерди дагы бир жумшак тамашага салып жооп бересиз. Жашоодо дагы тамашакөй адамсызбы? Ооба, жашоодо негизи тамашакөй, анан мени көпчүлүгү өзү кудул деп коюшат. Тамашакөймүн, анан тамашаны көтөргөн адамдарга. Чындыкка жараша эле, бирокчу көп ашырып бербестен деп өзүм ойлоймун. Анан эл тараза, эл билүүчү, эл чечет. Өзүңүз тамашакөймүн деп өзүңүздү эсептейсиз. Жакшы. Мен өзүм тамашакөймүн деп эсептеймин. Насихат телеканалында Ислам жана биз аталышындагы программаңыз бар. Коомдогу кырдаалга жараша болуп жаткан окуяларды бул көрсөтүүдөн жеке пикириңизди айтып жүрөсүз. Эмнегедир сизди социалдык тармактан активдүү экениңизди байкай албадым. Социалдык тармактарга киресизби же кирбейсизби? Жок, социалдык тармактарга негизи өзүм кирип маалымат алып коем, бирок ал жака чынын айтканда жазганга, ал жакта дагы бир маалыматтарды бергенге мен ага убакытым жок. Анан чын деле отуруп калган учурда телефон колдо болот, ошондуктан ааламда эмне болуп атат, эмне жаңылык, деги ким ачка, ким ток, ким бар, ким жок деп кабар алып, ал жактан маалыматым бар. Жакшы. Адатта эфирдин жүрүшүндө ар тармактан бир ар түрдүү суроолор келет. Эфирдин башталышында сиз талак төшөк маселесиндеги суроону бербөөнү эскертип өтөсүз. Анан бул эфир аркылуу сиздин эсиңизде калган, сизге бул күтүүсүз же башкача бир суроолор барбы эсиңизде калган? Азырынча жок, эсимде калган. Өткөндө эмне боюнча? Ооба. Өткөндө берди. Түз эфирденчи өтө таң калыштуу суроо берди. Чынын деле ушул убакка чейин бир дагы молдо айткан эмеспи, же мен эле уккан эмесминби? Өтө таң калыштуу сурооду берди. Бергенде бизде азыр Кыргызстанда жерлерибиз үлүшкө бөлүнгөн го. Үлүшкө бөлүнгөн, кимде канча кызы, канча уулу болот болсо ошого бөлүнгөн. Анан бизде кыздар турмушка чыгып кеткенде жер калды да. Ошол боюнча биздин акыбыз барбы, жокпу деп бирөө берди. Өтө таң калыштуу суроо да. Чын деле мен ойлонгон эмесминби? Чында ойлонбоп турмун, анан оюма деле келбептир. Ушул убакка чейин андан башка бирөө дагы сурабаптыр. Анын акысы дагычы турмушка чыгып кетеби? Чын деле бул дүйнөдөн коштошуп кеткенге чейин, маркум болуп кеткенге чейин анын акысы. Аны кеткенден кийин өзүнүн акысы, аны арендага бериш керек, же болбосо ким иштеткен болсо анын акысын төлөп бериш керек, же болбосо ыраазычылыгын сураш керек да. Бир тууган агасы, кимиси, тайкеси, кимиси болсо дагы ыраазычылыгын сураш керек. Ошол боюнча суроо берди. Аябай таң калдым. Азыр барган жерлерде ошону айтып жатам. Айтып жатам. Буюрса, бул деле биз үчүн өтө чоң сабак. Жакшы. Диний билимди Кыргызстандан алгансыз. Сиз өзүңүз дагы 10 жылдай аралык медреседе мүдүрлүк кызматты аркаладыңыз. Бул кызматты эмнеге башка бирөөгө өткөрүп берип салдыңыз? Буга муфтияттын тиешеси барбы? Жок, мен өткөрүп беришиме негизден тиешеси жок. Негизден тиешеси жок. Анан албай жаткан учурда алда дагы бир себеп болуп калды. Мен өзү бир эле тармакта ар дайым жүрө беришти каалабаймын. Бизде жакшы сөз бар го, эр жигитке жетим ишенер аздык кылат. 10 жыл аркаладым, болду. Андан кийин дагы улантканда баягы бир эле тема да. Мен билип калдым, бул жер буягдан өсүү жок. Мен алхамдулилла, Алла мүмкүнчүлүк берди. 5 жылдын ичинде ошонун медресенин документтерин толук бүтүрүп, балдарга диплом бергенге чейин деңгээлге жеткирдим. Анан ал жагына эмне кылыш керек? Бизде директор болгону менен да кагаз иштеринесиң да. Кагаз иштери баардыгы бүттү. Анан келген баягы суроолорго жооп бериш керек. Алардын баардыгы бүттү, жеңили калды. Эми ал жерде эле жөн эле директормун деп атыгы эле жылды убакытты өткөрүштүк. Мен үчүн эч кандай бир таасирлүү деги эле бир кызыкчылыгы да калбады. Анан мен айттым устаздарга отурганда, меники 10 жыл болду. Эми алгыла депчи. Алгыла дедим. Анан алар албай жатышты.
кой өзүңүз эле боло бериңиз, башка кимге деле беребиз деп аткан учурда анан биз неме боюнча, алымдар боюнча мына ал Шайлообек Үркүнбаевдин немеси бар, поликлиникасы. Ошол жерге чакырып калды. Ал жерде зам муфтий Малик Кадырович болчу, зам муфтий Акимжан Эргешов, акон бөлүм башчысы, дагы башкалар, ошолор келет, келиңиз депчи. Анан макул, чакырган жерге барыш керек. Бардым, барган жерден кийин ал жерде кечириз. Намаздын убакыты болуп калыптыр. Ал жерде өтө сонун сөздөр болду. Келгиле, сен таблих, сен адеп башат, сен дагы салаф, ал жак бул жак болуп бөлүнбөй, башыбызды бириктирели деген темада ал жерге чакырылышкан экен. Анан өтө сонун. Анан мен аларга айттым ошол жерде, биз деген жөнөкөй эле кичине адамдарбыз. Анан чоңдорун чакырбайлыбы? Чоңдордун башын бириктирбейлиби? Башын баары бирге турган болсо, биз жаштар кайка барабыз. Унчукпай эле эришип кете беребиз ошолорду. Десем, алардын биригиши бир аз кыйыныраак болуп атат. Ошондон мына жаштар өзүбүз биргелдагын көрсөтөйлү. Сен өзүнчө эле таблих бир эле Кыргызстанда болгондон кийин Салтуудин Ханафи мазхабына карманалдагын бири-бирибизге каршы чыкпастан алдыга чыгып кете берели деген сөздөр болду. Анан макул, өтө сонун деп бириксек, ошол эле учурда кайдан жайдан баягы мусулмандардын башыны бириктиришти каалабаган душмандар дагы көп экен да. Ошолордон бирөө сөздөрүдү запис кылгандагын, сөздөрүдү запис кылып туруп, булар игилди уюштуруп атышат деп YouTube'га чыгарып берген да. YouTube'га чыгарып берген игилди. Андан дагы сүрөттөрдү коюп, автоматтарды коюп демелечи. Мына ушундай кылып чыгаргандан булар игилди уюштуруп атат, баштары бириккен атат. Мунун дагы уландысы бар деп туруп чыгарып берген. Чыгарып бергенден кийин кетти, YouTube'га таркап, баардыгы эле чылат, эмне кылып атасыңар, бул не деген сөз деп элечи. Анан бул жерде эч кандай биздин тиешебиз жок. Игил деген шариатка эч кандай туура келбеген нерсе. Биз кадимкидей эле ушул башыбызды бириктирип, өзүбүздүн закондун негизинде, мыйзамдын чегинде эле, чектен чыкпастан эле, мыйзамды урматтап сыйлап эле ушундай баштарды бириктирели, жаштарга үлгү болойлу деп атканбыз. Дедим, ошону менен эле анан кийин не болду? Тияка дагы кабары жетип өкмөткө дагычы, Малик Кадыржан ол муфтилик, зам муфтиликтен алынды, Эргеш агай ал иштен бошоду. Анан мен дагы убактылуу деп жазып берген экен, убактылуу деп. Мен айттым, убактылуу эмес, ушу менен түбөлүк эле болуп кете берсинчи, өтө жакшы. Мен директордон бошой берейин, өтө жакшы болду деп туруп, мен ыраазычылык менен гана тапшырып бергенмин. Жакшы, анан имамчылыкты дагы өткөрүп берип салыптырсыз. Учурда эмне менен алексиз? Учурда мен ишим өтө көп. Имамчылык туурасында айтып бериңизчи. Бирок сиз имамчылыкты дагы тапшы. Буга дагы өзүнчө эле бир себеп болуп калды. Мына эме ачык айт дедиңиз, макул. Мадымаровду неме болгондо өзүнүн иш козголуп тияка киргизген учурда, анан биздин мечиттен намаз окуп жүргөндөрдөн бирөө бар. Көптөн бери эле ал мага зам муфтимин деп, зам имамын деп коет. Сен зам имам эмессиң, зам имам тиякта деп атайын бирөөдө официальный муфтияттан өткөрүп, зам имам кылып келсем, анан ал бир күн имамдын номерлерин алып салат, баягычы. Анан ал менен отуруп сүйлөштүм, мындай кылба. Сен мечитте намаз окуйсуң, даватка чыгып жүргөн баласың деп анан айтканмын, макул дегенин менен ал кайра ошол жерге имам хатип деп мен атымды жазып, анан бир номер жазып коюптур. Ал неме кимдики билбейм. Иштебейби жок. Зам имам деп туруп Рахманбердини. Өзүнү дават үйгөт иштери боюнча деп өзүн жазып коюптур да, жанагычы. Өзүн жазып койгон, макул деп көңүлдө эле бурган эмес, макул эми ушинтип баягы жылдыз болууну каалаган адам экен. Официально келип түз жүрүп намазын окуса болду десе, кайдан? Ал деген сүннөт кийимди кийип, сакалчан да митингге чыгып алыптыр алчы. Митингге чыгып тым эле укмуш башка динин окуп келгендей эле бир мунафык деген мындай болот деп эле хадистерди айтыпчы. Ошонун кесепетиден анан бул сизде иштеп турбайбы? Мен айттым, казетка, дават үйгө иштери боюнча каякта? Сен муфтиятта болуптур да дедим, бул кантип менде иштесин? Бул кантип менде иштесин бул? Десем, жазуу турат го дейт. Мына ал мага баш ийбеген, өкмөткө баш ийе. Өзүңөр бир тартипке салып койгула. Ушуну өзүңөр сүйлөшүп койгула. Десе, анан макул деди, анан деле чакырып сүйлөштүр. Анан ошонун негизинде тартипке карабагандыгыңыз үчүн жумуштан бошоп турасыз дейт. Өтө жакшы, өтө жакшы. Мен ал жерге жабышып калган жерим жок. Биринчиден, экинчиден мен андан башка дагы жумуштарым толтура макул дедим. Анан ошону менен машалла башка бирөө да алып келип коюшту. Азыр жакшы иштеп атат. Өтө сонун. Жакшы машалла 7 кыраатты билген каарын алып келип коюптур. Имамчылыгын жүргүзүп атат.
Жакшы, учурда көп иштер менен алек болуп атам дейсиз. Сыр болбосо айтып өтсөңүз. Сыр деле эмес, мен деле кадимкиде ушул Кыргызстан жараны катарында эле өзүмдүн баягы эмгекчил болгон аракет кылам. Мүмкүн болушунча ушул бош убакыт өткөрбөстөн, анан өзгөчө азыр медреседе сабагым бар. Тафсир Жалалайынан сабак берем, анан Хидиядан сабак берем. Ошого даярданып, ошол балдарга түшүндүргүчө эле өзү бир канча убакыт өтөт. Анан ошол эле учурда мен азыр алхамдулилла өзүмдүн жекече эле иштерим менен эле, тирилигим менен эле ошол менен болуп атам. Чакырган жерлерге барып сабак өтүп, жумаларды, баяндарды өтүп, мына ошол эле агартуу иштери менен алек болот. Жакшы. Эсен Райымбердиевдин YouTube каналына берген маегиңизде үй бүлөңүз тууралуу бир учка эле айтып өткөнсүз да. Азыркы учурда 3 кыз, 3 уулдун атасысыз. Анан жубайыңызга кандай жолдош, уул кыздарыңызга кандай ата болгонго аракет кыласыз? Эми биз башка жактан асман жок жерден жонуп, кара жерден казып өзүнчө эле бир нерсени жаза бербейбиз. Албетте хадистерди карап, Куранды карап, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай мамиле кылган, пайгамбарыбыз ушундай көрсөткөн дегенде эле мына ошондой болгонун аракетин кылам да. Мына ошончолук деңгээлде аракет кылып атам. Баары бир пендечилик, инсанбыз, кемчиликтерибиз, каталарыбыз көп. Кантсе дагы мүмкүн болушунча аракет кылып, ошол диалог менен чечишип боло турган нерсени, колунан келген нерсени алып келип берип, ошол жалпы балдарым деле, кыздарым деле башкалардын көзүнө карап калбастан толук баш көтөрүп, ушул мен атам болот, бизде кеңири бардык нерсе бар дегенчелик деңгээлде аракет кылып атам. Анан дагы аракет кыла беребиз. Балдарыңыздын арасынан кыздарыңызды көбүрөөк жакшы көрөсүзбү? Негизи кызды атага жакын деп айтышат го. Ооба. Мисалы азыр кызым, эң чоң кызым 2 класс. Аны менен кадимкидей сүйлөшүп, кадимкидей сабактарын окуп, берген тапшырмаларын экөөбүз аткарабыз да. Анан кээде мен бош болуп калгансам, аны мектепке жеткирем, жеткенге чейин ырларını жаттап, өткөн ыр кандай эле, бул ыр кандай эле деп экөөбүз бири-бирибизге айтып, анан ага дагы не кылам, 5 көбүрөөк алсаң, дагы көбүрөөк бир нерсе алып келип берем. Эмне дейт, ал кызыгып сурайт да, супер, сен ала берсең, канча 5 алышым керек дейт, 5-өөнү, 7-өөнү алсаң, туята ого ченче убакыт бар да. Сен бир күндө эле канча сабак өтөт? 4 сабак, 4-өөдөн 4-5 алсаң болду, бир күндө эле алып коесуң десем, ал дагы кызыгып мына ушундай. Анан тез-тез шалып турат, ата не кылып атасыз, ата каяктасыз, ата тоскоол болгон жокмунбу депчи. Чын эле балама караганда кызым менен сүйлөшүү деле оңоюраак. Балам баары эркек да, макул деп эле коет. Мага окшогондой эле да, түсү окшогону менен баягы кулук мүнөзү мен өзү көп сүйлөп, ар нерсени тамашалаштын аракетин кылам. Анан балам деле мына ошондой. Кантсе дагы бошоп калган учурда балдары менен ойлоп, баламды ажыманы жасатып, кол күрөштүрүп, кыскасы ойнотуштун аракетин кылам. Ооба, жалпы эл айткандай эле кыздар жакыныраак. Жакшы. Эфир аркылуу сиз менен телеканалдан жолугуп калган учурларым болот. Эфир сыртындагы бир сүйлөшүүдө сиз мектепте 11-класста толук бүткөндүгүңүздү айттыңыз, бирок 9-класска чейин эле окусам болмок деген бир ичиңиздеги бир өкүнүчтү айттыңыз эле да. Бул өкүнүч илимге 2 жыл болсо дагы жакыныраак болмок экенмин деген маанини туюндурган. Анан сурайын дегеним, балдарыңызды дагы 9-класска чейин эле окутайын деген пландарыңыз барбы? Азырынча эң чоңу 2-класс болду. Анан чоңой берсинчи, алам ошол. Себеби азыр кызым өтө жакшы окуп, уже 2-3 грамотаны азыртан алып койду. Анан чоңой берсин, дагы ошо менен сүйлөшүп, маектешип көрөбүз. Азыр айтыш аны кыйын. Сиздин балдарыңыздын жашы 2-класс болсо, сиз жаш үй бүлөлөрдүн катарында толуктайсызбы? Ошондой болуп калат, ооба. Себеби мен немени медресени 2010-жылы бүттүм да. 2010-жылы бүттүм. Андан кийин ошону менен балалуу 2015-жылы биринчи кызым көргөм да. 2015-жылы 9-майда биринчи кызым төрөлгөн. Кеч үйлөнүп, кеч балалуу болду дегендей сөз. Ушу кеч үйлөнгөнүңүзгө себептери эмнеде? Себеби эле медресе болуп калдым. Медреседе бүтөйүн деп элечи. Кайсы медреседе окудуңуз? Кыргызстандан эле билим алгансыз? Ошол мен ушул айткым келет да. Кыргызстандан дагы илимдүү адамдар чыкканга бир мисал депчи сизди көрсөткүм келет да. Биздикилер чет жактан бир билим алып келсе, ой деп мындай дөбүр кетет го. Ооба. Анан сиз Кыргызстандан эле чыккан, ошол элдин сүймөнчүктүү устазысыз болдуңуз азырчы. Анан ушул билимди
каяктан алдыңыз эле, сиздин устаттарыңыз ким, бүгүнкү күндө илимди андан ары улантасызбы, бүгүн дагы бир устаз кармайсызбы? Ооба, өтө сонун суроо болду. Мен негизи эле бизде айылда мына ушундай жаш эмне мурдуңду араң тартып 7 жаш 8 жаш болгондо эле топ туруп апарып устазга тапшырат да. Мына эти сиздики, сөөгү биздики депчи. Мени кичинемде эле ошентип тапшырган. Анан биз айылдан мектеп менен кошо параллельно ошол устаздын үйүнө барып сабак алып жүрчүбүз. Анан мен азыр элге мактанам да, эми кайталабай койгондон бир канча эсибизден чыкты. Мен ошо 9-11 класстарда да азыр эл мактанып аткан Мухтасарды биз жатка окуганбыз да анычы. Фарзул узу гасылу важихи мина шаари улал узун ва асфал закан деп арабча кетет. Ошону жаттап айтып, анан Молдо Генже деген устазыбыздан жаттап окуганбыз. Ал дүйнөдөн өтүп кетти, Алла кабырын нурлуу кылсын. Ошентип 11 класска чейин да биз Куранды назыра окуп, акырына чыгып, Мабдал кыраат 1, Мабдал кыраат 2 дегендерди окуп, устаз авал анан була түрки басмада Ибадат Ислам деп була ошоду окуп, Мухтасарды окуп туруп бүткөнбүз. Анан 11-ди бүткөндөн кийин эң алгач медреседе окуй деп өзүбүздүн айылдан Молдо Эшим деген устазыбыз. Аны бул жакта Абдул Маннан деп атап коюшат. Алла өмүрүнө береке берсин. Азыркы кезде тирүү кызматын кылып атат, алхамдулилла. Ошол ысык көлдө директор болчу. 2000-жылы ошого барганбыз. Барып сентябрдан кирип, ошол бойдон ал жер имамдык курс болчу, 4 жылдык. Мен ошол жерде окуп, биз чынын айтканда ал кез өтө кыйын болчу. Жамак кийимдерди кийген, ачка болгон, анан жаңы кийим чанда эле алчубуз. Кээде эле болсо мен 6 тууганбыз, үйдө эң кичинеси менмин, ошолордон бүт калганы мен кийчүмүн да. Анан ал кезде кийим алып бергенде деле бир размер чоң алып берчү. Кийинки жылдагы кийесиң депчи. Мына ушундай учурда анан биз окуйбуз деп чыгып калдык. Чыкканда эле үйдөгүлөр ай-хуй болду. Сен деген ысык көлгө ата бабаң көрбөгөн, ал жакта ким бар, ал жак деген сен ойлогондой эмес деп эле коркутуп элечи. Анан сен барсаң сага акчаны каяктан таап беребиз биз деп эле кыйкырышып калды. Анан мен ошол учурда өзүм эмгек кылып бизде будайды чапканда орок менен колдо чапчык. Мына ошентип досум Алишер деген досум экөөбүз колдо чабып иштеп акчаны топтоп 1,5 миңдей иштегенбиз да. Майды окуду бүткөнтүп, госэкзаменде тапшырып, аттестат алгандан баштапчы. Үйүм болуп калып, августтун 10-15-терге чейин иштеп 1,5 миңдей таптык. Үйдөгүлөр анан 1,5 миңди кошту, 3 миң акча менен чыгып атабыз. Чыкканда дагы жол кире 800 сом. Жол киренин өзү эле Бишкекке чейин. Ал кезде чоң акча 800 сом. Өтө чоң акча. Андан ал кезде биз соктон өтчүбүз. Келе жатсак кашайып, сок жабылып калыптыр. Анан айлансак 1200дөн болот. Жок, кетебиз десеңер, азарыкка кайтып кетебиз дейт да шофёрчу. Сок жабык экен. Анан бул жактан айланып жол бар, барганда ондан 1200 бересиңер. Жок десеңер, кайт дегондо. Кайтып кетебиз дейт. Эми биз жолго чыгып алганбыз. Кайтып кетиш биз үчүн өлүм эле да. Анан жок дедик. 5 бала отуруп алганбыз машинагачы. Жок, айдай берим, 1200дөн бере беребиз. Беребиз. Ушу кеткен бойдон кетип калыш керек болду да. Чөнтөгүңүзгө канча тыйын бар эле анда? 3000 сом. 3000 сом менен кеттиңиз, 3000 сом менен кетип атабыз. Ошонун же 1200 жол киреге кетип атат. Ал жакта 1800 акча калып атпайбы? 1800 акча калат. Аны дагы жей турган болсоң, уже 1500дей калыш керек да. Анан жолдо келгенден кийин бирок шофёрго дагы Алла инсаф берди, же кийингини дагы ойлоду, 200дөн кайтарып берди ананчы. 1000 сомдон эле кылайлы деди да. Себеби ал өзүбүздүн айылдан 1200дөн жеткилди дей турган болсо, ал учурда өтө чоң акча да. Сен деген кандай адамсың деп ал дагы ойлонду окшойт. Бир жылкынын баасы эмеспи? Ал учурда ошондой болуп калат. Ошондой болчу да, мен бир ошондой да. Эсимде бар да. Ооба, ошон менен келдик. Келгенде эле Арча бешикке түштүк. Арча бешик ал кезде баткак, ылай. Биз келсек өчөшкөнсүп жаан жаап атат, жамгыр, айланайын. Биз айылдан келгенбиз, Бишкек десе эле бир башкача ойлогонбуз да. Ошо этаж үйдө бар, асфальттын үстүндө жүрөбүз. Тым эле окмош деп келгенбиз. Арча бешик көрүп, маанай дагы түштү. Биз айылдан кайра айылга келип калдык. Бул не деген? Десек анан бери бизден алдыңыраак көргөн бар эле, жок, шаарга чыга элекпиз, анан чыгабыз депчи. Макул деп анан бул жакта бизден чоңдор анан ээрчитип шаарга чыкты. Шаарды көргөндөн кийин бир аз өзүбүзгө келдик. Анан ысык көлгө кеттик. Ошол бойдон
мен медресени бүтүп анан айылга кеттим да. Эми ошол 1500 акчаны, болуптур 2000 акчаны 4 жылга жеткириш керек. Биз жөнөгөндө эле бизден алдын Анарбай деген досубуз, ал 8 класста окуп эле келе берген болчу да. Биз эми 11 бүткүдө, ал 2 жыл бизден мурда келип атат. Ал адам айтты, тамак кыйын, талкан кылып алышыбыз керек деп, будайды кууртуп, аны талкан кылып алганбыз. 4 мешок. Талкан алып келгенбиз. Эми талканды курсагач, талканды жегенде да өзүнүн да сууга салып алып жей берсең, ал зарына кылат экен да, адамды ушунчалык ашказанын атыштырып берет. Аны жеш үчүн сахар болуш керек экен, сары май болуш керек экен. Ал нерсе жок. Бирок канса дагы ошондо Аллах Таала мүмкүнчүлүк берди. Ошол жерден биз 5 бала келгенбиз. Келгенде ата-энелерибизге бүтүндө айтканбыз. Биз окууду бүтмөйүнчө келбейбиз. Мындан башка силерден акча сурабайбыз. Биз силерди кыйнабайбыз. Анан кантип жан бакасыңар десе, биз айтканбыз, биз окуу учурунда окуйбуз дагы, каникул учурунда чыгып иштеп, кайра өзүбүзгө акча табабыз. Кыска силерден сурабайбыз. Сурабайсыңарбы? Сөз бересиңерби? Сөз бер. Келбейсиңерби? Келбейбиз. Деген бойдон кеткенбиз. Алма ошондо Аллах Таала менин дуаларымды кабыл кылып, периштелер амин деген экен. Мен гана келбей, ошол 4 жылды 3 жылда бүтүп, дипломду алып, анан айылга кеттим да. Айылга бардым. Барганда эле бүже болду, мен кыйынмын. Укмуш окуп салдым. Бүже мындан бияка китеп жок деген таризде эле барып калдым да. Барганда эле менден чоң Марип деген агам бар. Ал менден да кыйынчылык учурда Молда Шакир деген устазыбыздан окуган Ошто Фуркатта. Ал мени бир окутуп туруп эле бизде окуган балдарды Молда бачча деп коет. Тажиктерден алынган сөз, Молда бала деген сөз. Ал эми кыздарды, медресе окуган кыздарды атымбы же болсо атынча деп коюшат да. Мени бир окутуп туруп эле сен атымбылерге эми жетипсиң деп койду да. Намысыма тийип койду да. Сен кыздарга эми жетипсиң деди. Ал эркекче окуй эле экенсиң. Деди эле, болду. Кайрадан мен окуймун деп анан кайра чечтим. Ошо менен атама айтсам, сен качан иштейсиң, анан качан десем, мен айттым, барып Бишкекке баргандан дагы бир окууга тапшырып көрөйүн. Өтсөм окуймун, өтпөсөм кайра келип иштеймин десем, атам карап туруп, сен өтүп кетесиң, сен дагы окуйм деп атасың деп урушуп калды. О, ата окуй берейинчи десем, макул болду. Анан келдим, келгенден кийин ары барам, бери барам, бир медресе көрүнбөйт да. Мага ылайыктуу. Ал кезде чанда эле болуш керек. Чанда эле болчу. Анан болгондо дагы көбүнчө эле үйлөрүндө окутчу. Ага барып кайсы китептен баштайбыз десем, мына дейт, аны мен окуп бүткөнмүн. Жок, аны окуй албайт экенмин. Баштай берсең анан көрөбүз да дейт, жок көрбөйм. Анан Алла тоодо бар экен түрктөрдүкү. Ал жерге барсам болот деди. Каяктан баштайбыз десем, сен келе берсең анан баштайбыз да деди. Жок, эмне сабактар болот, мен билейин да десем, айтпады. Анан макул деп туруп ошол бойдон анан 20 хуторуда Даргиндерге бардым. Ал жерде Будум деген устазыбыз бар эле, Алла өмүрүн, Алла кабрын нурлуу кылсын, өтө такуу адам эле, бирок имам Шафи мазхабындалар. Ошол эле учурда бизди урматтап, бизди сыйлап, биздин Ханафи мазхабында окутушат да. Ал жерде окудум. Ал жерде окуп аткан учурда Койташта арабтардын медресеси ачылды деп окуп калдым да. Окуп калдым дагы, ал жерде 20 хуторуда 20 күн болгондон кийин эле мен арабтардын медресеси ачып туруп, ошол жерге барып тапшырып көрөйүн. Экзаменин өтсөм окуймун, өтпөсөм окубаймын деп анан ал жерге барып тапшырдым. Тапшырсам өтүп калган экенбиз, арабтардын колунда ошол жерде окудум. Окуп аттым, анан ал жерден дагы кандайдыр бир себептер менен Молда Шакир устазыбыз тирүүбүздө, сен бул жерде окуйсуң, бул жерден чыгышың керек. Анан каяка барам? Ал жерде окуп аткан учурубузда Арча Бешиктеги медресе ачылды деп уктук да. Молда Шакир устаз айтып калды, сен ошол жака барасың. Сен ошол жактан окуйсуң. Дедим, макул устаз, сиз кандай десеңиз ошондой. Деп анан ал жерден анан экзаменден жыгылып, өтпөй калып, атайын өтпөй калып. Анан ушул жактан тактап сурагым келет. Ушул жак устазыңыздын айтканына караганда ушул салафи көз караштагы сабактар эмеспи? Дал ошондой. Дал ошондой. Салафи көз карашта болгондуктан анан устазыбыз айтып калды, сен эртең бүтсөң мага каршы чыгасың сен. Анан атаңдын илими жок дагы мен балам окуп атат деп элдин арасында жүрөт. Сен деген ал жерде окубашың керек дедим. Макул дедим. Макул. Анан экзаменден өтпөй калдым. Жыгылганда анан устаз ал жерде мен билет болчу ал. Окутуп аткан устаз билет да окуучусунчу. Билеп мен кетип атканда аябай ыйлап, көз жаш алып, сенден хатип чыгат. Сен деген элдерге ошондой хутба окуй турган баласың. Сен эмнеге мындай кылдың, мен түшүнбөдүм. Бирок окугун уктуңбу деп анан акча дагы берген. Магачы жардам катарында.
үйүңө жетип алгын деп жардам катарында акча дагы берген. Ушунчалык сүйүнүп, ал устазыбызды эч качан унутпайбыз албетте. Макул устаз, мен окуймун дедим. Анан архивиштеге тапшырдым. Анан ошон менен ал жерде окуп 6 жыл окудум ал жердечи. 6 жыл окуп 2010 анан бүттүм. Медресени бүткөндөн кийин анан устаздар айтып калды. Мен ошо медресени окуп жаткан учурда эле устаздар жумаларга мени өткөрчү. Мен медреседе Арчебеште медреседе окуучумун өзү. Анан Ак Өргөдө Иман деген мечит бар. Ошол жерге имам кылып дайындап коюшкан меничи. Канча жашыңызда болдуңуз имам? Эми 16-17 жашымда. 16. Жок, адаштым. Мен Ысык көлдөн келип атпаймынбы? Ысык көлдөн келип бул жакта окудум. Ошондо 21-22 жашымда. 21-22 жашымда. Ал жака имаммын. Анан кайсыл мечитте имам жума күнү болбой калса, медреседен жардам сурайт да. Бирөөдү жөнөтүп коесузбу, келип өтүп берип турсун, мен сафарга чыгып кеттим да десе, устаздар мени жөнөтчү. Бар сен депчи. Анан макул деп барып, ошол окуп жүргөн учурда да параллельный ал жерде имам болуп, жумаларды өтүп, 2010 бүткөндө эле устаз айтты, Ак Өргөгө келесиң, ушул жерде сабак бересиң деди. Макул, ансыз деле бара турган жерим жок болчу. Ак Өргөгө келдим. Келип туруп нары бери болгондон кийин анан устаз айтты, сен ушул жерде директор болосуң дагы, медресени өз алдынча документтерин бүтүрүп алып кетесиң деди. Макул. Ой, документ ушунчалык кыйын экен. Билген адам аны кылбайт экен башынан эле. Жок, жоопкерчилик албайт экен. Билбеген адам жүрө берет экенсиң да, кагазды тиге көтөрүп, биге көтөрүп. Анан бизде эң эле өкүнүчтүүсү, көпчүлүк жумуштагылар өз ишин туура билбейт экен да. Апарсаң таң калат. Мен кол коем буген депчи. Оода сизди. Бул эмне деп кайра менен сурайт. Бул медресенин документтери, мына жерге келди. Ошол жерге кол коюп бериң десең, анда таштап кете бер дейт. Мен эмнеге таштап кетишим керек? Сен кол коюп бер, болду, мен бүтүрүп алайын. Сен жок, мен сурашым керек да муну деп калат. Ошол бойдон документ киргенден кийин мына кирди деп 15 күнгө чейин жүрө берет экен да. Эми үмүт кылып барсаң, кандайдыр бир себептерди таап туруп, мына жериң туура эмес экен деп чыгарып коет. Ошону башында да айтып койсоң болбойбу? Айта албайт да, ал деңгээлде эмес. Мына ошентип Алла жардам берди. 2015 жылдары документи бүтүп, анан 2010 жылы кайра мен директорлукты тапшырып бердим. Менин кычкаса окуган мөөнөтүм мына ошол. Анан айтып атпайбыз Кыргызстанда эле деп. Ооба, мен аз окуучуларымга айтам, бардыгы эле Мисирге барып окусу келет, Египетке барып окугусу келет, Пакистанга барып окусу келет, тиги эле Түркияга барып окугусу келет. Кале барсаң барып окушуң керек да. Ал жакка барсаң эле башыңды ачып туруп, китепти салып туруп, болду, бара бер дебейт да. Каякта эле болсо окушуң керек. Кыргызстанда деле болсо эле окушуң керек. Окусаң эле болот. Азыр бизде деген машалла устаздарыбыз ушунчалык деңгээлге жеткен, керек болсо дүйнөгө сабак бере турган. Ошол Абдушукур устазыбыз бар, Максат устазыбыз бар, Сиражидин устазыбыз бар, толтура устаздарыбыз бар. Алар эми баягы эфирге чыкпагандыктан көпчүлүгү тааныбайт да. Көпчүлүгү тааныбайт. Анан көчөдө көрсө деле бир жерде охранник болсо керек деп ойлойт го, бирок алар ушунчалык такыба устаздар, кандай тармакта, кайсы китепте барсаңыз окуп сабак бере алат. Анан менин көпчүлүгү эле ойлойт, бул Пакистанда окуп келген, же Египетте окуп келген депчи. Анан мен дагы айтам, ооба, Пакистанда мен ал жакка окуган жокмун, просто Египетте же Пакистанда окуп келгендерде эле жүрөм да. Ошондон адамдар ошентип ойлошот. Жок, мен чынын айтканда Египеттин эсин деле көрө элекмин, Пакистандын пысын деле көрө элекмин. Көпчүлүгү таң калат, канча жүрүп келген ал жакта депчи. Мен өмүрүмдү ошол жака берип койгом, мен өмүрүм ошол жакта. Жөн айтсаңыз дейт, жөн айтканда мен бара элекмин. Коюңчу, сиз кандай барбайсыз? Акча берип барайын. Ал жака барыш үчүн акча керек да. Мен кеттим деле тура калып жөнөсөң, кетиптир дей бербейт. Ага жака барыш үчүн каражат керек. Каражатты өзүңө тапканың менен үй бүлөңдү карашың керек. Мына ушундай себептер менен биз ал жака чыга алган жокпуз. Алхамдулилла, Кыргызстанда окудук. Кудайга шүгүр, элибиз, жерибиз, мамлекетибиз, досторубуз бар экен. Молдону молдо кылган мому деп коет. Ошол эле сурап отуруп ушул деңгээлге жеткирип коюшту. Жакшы, сиздин жылдызыңыз жанган учур кайсы убакыт туш келди? Сиз кайсы бир баяныңыз менен элге таанылдыңыз? Мен элге таанылганым эң биринчи мына ал Московский Гоголедагы мурдагы центральный мечит, эски центральный. Ошол жерде 2017 жылы. Бизде мына ушундай устаздарды өтө урматтайбыз, устаздарды өтө сыйлайбыз. Устаздар бир нерсени айткан болсо, демек ал менин бул дүйнө ахиретимди ойлоп айтат да. Өзүнүн пайдасын көздөбөйт. Устаздар негизи сабак бергенде айтат, дүйнөдө бир гана ушул дин аалымдары менен ата эне баласыны өзүдөн дагы жогору болуп кетишти каалайт. Ата эне анан дин
медресендеги устаздар гана. Калгандар жок дегенде бир приемун жашырып коет экен да. Мин каратес, мин күрөшчү болсо да бир приемун жашырып коет. Жетти мен манан тынчсам десең жок, бир точканы бирөө эле өзөртө коет да. Устаздар болсо бардык менден дагы өтүп кетсин дейт. Мен Агыргүдө асырдан кийин футбол ойноп атканбыз. Өтө кызыгып 3кө бөлүнүп алып устаздар окуучулар менен чогуп ким бирди алат деп ойнойбуз да. Кызыгып ушунчалык ойносам Макбул деген устазым бар Арчебешикте. Ошол телефон чалып калды. Бактыяр каяктасың? Арчебешикте футбол ойноп атам. Десем, туй ата, не кылсак экен дейт. Не болду устаз? Десем, ал кезде Максат устаз Централ мечитте муфти болуп сабак берип турчу. Ошонун сабагы бар экен, ал сафарга чыгып кеткендик үчүн Макбул устазды дайындаптыр. Эл атайын келет, убара кылбай, көп жерден канттан, бир жагы көлдөн, Карбатадан бери келет. Келип сабак жок десе кайра убара болбосун, сиз сабак өтүп коюңуз деп ошого дайындап кеткен экен. Ал дагы пенде да, унутуп калыптыр. Асырдан кийин эсиге келиптир. Ишче ал Арчебеште өзүнүн сабактарын бере элек. Анан мага айтып калды, мен барайын десем, азыр Арчебеште сабагымды дагы бере элекмин. Башка айта турган эч ким жок, сен бар деди. Макул устаз, бирок азыр мен жетишемби, жетишпеймби десем, Бактыяр таксиге отур. Не жөнүндө сабак берем десем, ичиңде баарын айта бер деди. Сага ишенем, ичиңде баарын айта бер. Кысасы бир баян кыласыңбы, ошолорду ишендирип келгин деди. Макул дедим. Бирок азыр жуунуп, таранып баргыча кандай болуп калат экен десем, таксиге баргын, сен барып атасың. Караң, устаздын дагы сезими ушунчалык күчтүү да. Такси менен барсаң, алар фарзын окуп бүткөн болот. Сен фарзыны сыртта эле оку дагы, сүннөтүн эми ошончо үммөт карап турат, Алла үчүн калтырып, сүннөтүн окуп эле кирип сабакты бере бер. Эл дагы жок экен деп таркап кетпесин деди. Макул. Жуунуп таранып деп отуруп эле чуркалды таксиге чыгып бардым. Айткандай эле шам фарз окуп бүтүптүр. Мен сырттан окуп бүткүчөм, алар сүннөтүн окуп бүттү. Кирдим. Бардыгы эле жокпу деп Максат устазды күтүп атканда. Бардыгы жокпу деди. Мен унчукпай бары эле тып эле отуруп алдым мейрапкачы. Отурсам да бирөкө айтып калды, бул жерге азыр Максат устаз келет деди эле, бүгүн мени угасыңар дедим. Дал ушундай 3 камера туруптур. Экөөсү сразу жийиширип кетип калды камерасынчы. Экөө шырык кайра бүктөп келбей турбайбы деди. Анан бир микрофон берелиби деди. Макул, микрофонду бергиледин. Бир эле камера тартып турат. Ал деле биздин каналдан болуш керек эле. Ооба, мен иштер да, азыркы мен иштер. Ооба, Насат медиадан. Мурда ошолор өзүдөн. Анан ошолордо эле баягы көңүлсүз болуп турат да. Анан элдин талабы ушунчалык күчтүү экен. Анан Алладан болуп туруп, эмнелерди айтканын азыр деле өзүм билбейм. Кысасы жашоонун мааниси, маңызы деп теманы коюп коюштур. Сонун кылыпчы. Анан кантип жашаш керек? Толук 55 мүнөт болду. Сабак болду, куфтан болуп калды деди. Макул деп омен кылып кеттим. Кеткенден кийин бул сабакты Максат устазым өзү көрүп калыптыр. Көрүп карап дейм, мына Бактыярбы? Кече сабакта ушул келдиби? Макбул келбеди? Жок, ушул бошобой калды, ушун жөнөткөн экен. Эрте дагы болбоймун, дагы ушуну чакыргыла, ушул өтсүн дептир да. Анан ал жактан устаздардын шакирттери айтып калды, кийингисиде дагы сиз сабак берет экенсиз, устаз болбойт экен деди. Макул. Деп анан мен даярдандым эми. Кадимкидей отуруп алып даярданып ушул күнгө эми сабакты башкача берейин, сонун болсун деп даярданып бардым. Барганда эле баягы журналисттер күтүп алышты, сырттан эле, камерадан көтөрүп ошо күтүп алды. Дагы айтты, устаз бүгүн сабакты сиз өтөт экенсиз. Ооба, мен өтөм. Десем, мына бул галыбойлорго уже уруксат берилгени жатат. Кол коюлганы жатат. Ушул боюнча дагы айтып өтүң. Коюңчу десем, ооба, жогорку кеңешке көтөрүлүп, аларга укук берип уруксат берген атат деди да. Дегенде эле бул жерде менин сабагым, менин оюм 180 градуска бурулду да. Бурулуп алып туруп, андан кийин чынында да эмоция менен өтө каттуу баян бердим, өзүмдүн оюм боюнча да эмоция менен ушунчалык кандай биз деген ушун деңгээлге жетип калдыкпы? Кыргыз деген, я Алла, ушунчалык каттуу айтып, анан бүткөндөн кийин анан Алладан сурап дуга кылып ыйладым. Ал кезде медресени дагы жаңы бүткөнбүз, жүрөктөр таза, жумшак, эч кандай жаман ой жок, кир жок. Ушунчалык анан Аллах таала жүрөгүмдү жумшатып койду, көз жашымды төгүп ыйладым да. Ыйлап, я Алла, өзүң жардам бер, биздин коомду шерменде кылба. Ким кол коюмса анын колун титиретип кой. Сен кадырсың. Биздин колдон эч нерсе келбейт. Деп дуа кылдым, көрсөм микрофон сыртка дагы угулат экен да. Сырттагылар бүтүндөй угуптур. Кийин айтышат да, ошо бирөө ыйлап атат деп ичке кирдик дейт. Баянды угуп киришкен эмес алар. Ыйлап дуа кылып атат деп ичке киришкен да.
кирип мына ушул таркады, ошол бойдон эле анан сиз айткандай жылдыз жанып кетти. Бардыгынан биз тартайлы, мен тартайын дегендер көбөйдү. Анан чынын айтканда ар бир тармакта келишкен бар, келишпеген бар да. Мен бардыгы эле макул деп кое берипмин. Анан да алар өзүнчө камера тарткандар өзүнчө ичара уруша баштаптыр. Мен тарттым го, сен эмнеге тартып атасың? Мага да уруксат берген. Сен эмне? Мага да уруксат берген. Онда мага тартаңын сен таштап кой мага. Сен макул деп бири-бириге кайра таштабайчы, ссылка деп койбу? Ссылкасын таштабай, мына ошентип туруп, анан акырында машалла чын ихластуулар баары жеңип чыгат да. Эми азыр Мелис өтө ихлас кылып туруп, баары жокко бирге жүрүп ошол Алла үчүн деп тартып берди. Азырга чейин ошол жеңип чыгып ошол тартып атат. Анан тартып аткан учурда да ар кимден ар кандай сөз келет. Булар сага акча берип атабы дейт. Неге? Буяктан акча табат да булар дейт. Тапса таба берсинчи, ошол алады берсинчи. Сиздин алып учурда баягы дискке чыгарчы го баянда. Дисктериңиз базарда сатылып атат дейт. Сонункинде сатылып. Сизге акча бербей атабы. Мага неге бериш керек? Алар бизнес кылып атат да сизди дейт. Кыла берсинчи, менин атым чыкса болду. Мен баяным жетсе болду. Мен бизнес кылайын деп баян кылган жокмун мен. Кыла берсин, ошол эле таба берсин. Сен кызыксаң сен деле кыл. Болобу дейт. Болот, кел дагы мешке келип баянды тарттагын чыгарып бер. Алар бир эки жолу келди, үч жолу келди, болбоду окшойт да. Ошол менен келбей калышты. Мына ошондой бирөөдүн чөнтөгүнө кызыккан заман экен да азырчы. Бирөө кызыгып ушулар эле кыйратып атат, ушулар эле акча таап атат дегенде болуп атат. Анан мен жалпы эле сабак берип атам. Кой, бирөөнүн чөнтөгү кызыкпады. Эптеген эки ашат деп коет биздечи. Эбин тапкан эки ашат. Эбин таап атат, кыл, колуңдан келип кыла бер. Мен эч кандай тырышпайм. Мага бербей эле кой, өзүң эле кут кылсын. Сен да байып кете бер. Анан өткөндө TikTokко чыкканда дагы бирөө сурап берди го. Бул жактан дагы уже бизнес баштадыңызбы депчи. Адамдар ушундай экен да. Анан айттым, билбейм, бул жакта кандай бизнесиңер бар экенин мен билбедим. Бирок колуңардан келсе кылгыла. Адалбы, кыла бергиле. Өзүңөргө буйрсун. Мен жака жок. Мен башка жактан дагы алхамдулилла ырыскым кенен. Кудайга шүгүр, мен досторум бар, ансыз деле өзүм кыла турган иштерим бар, жумуштарым бар, бардыгы бар. Ол жактан боло берет. Бул жактан эгер колуңардан келе турган болсо, өзүңөр кеңири пайдалана бергиле. Ошо менин пайдам эле тийсе болду, зыяным тийбесе болду. Зыяным эле тийбей, пайдам эле көрүп аткан болсоңор кыла бергиле дедим. Мына ошентип азыр кызыккандар келип тартып, анан кызыкпагандар бир-эки тарткан бойдон кетип атышат. Жакшы, сөздүн огон башка бүгүнкү бурсам деп турам. Бүгүнкү күндө коомдун баалуулуктары кандай болуп калды? Я Рабби, ооба. Негизи алхамдулилла биз мына өзүбүздүн тармак менен алганда өтө сонун. Биз өзүбүздүн чөйрөнү караганда алхамдулилла мурдагыдай жаштарыбыз өтө динге келип, жумаларда мечиттери батпай, өтө сонун. Анан азыр мына ушундай да. Базарга барсаң, баардыгы эле базарда жүргөндөй го. Ооба. Базарда жүргөндөй. Дааратканага барсаң, баардыгы эле очередте тургандай. Больницага барсаң, баардыгы эле ооруп аткандай. Баардыгы эле ооруп аткандай. Паркка барсаң, баардыгы эс алып эле жүргөндөй. Мына ошондой дагы өзүбүздүн тармактарганда шүгүр кылсак болот, өтө шүгүр. Анан бирок чынында эле наркы тармактарда караганда көбүрөөк иштешибиз керек. Себеби азыр алхамдулилла мамлекетибиз бир аз жолго түшүп калды. Мыйзамдар күчөйүп калды. Ошол эле учурда душман көбүрөөк. Биздин ата бабабыз айткан экен, акылың көп болуп, ачууң аз болсо зор болосуң. Душманың көп болуп, досторуң аз болсо кор болосуң депчи. Бизде чын айтканда душман көбүрөөк. Биздин кичине мамлекет болушубузга карабастан, биздин алтын күмүшүбүзгө дегеле Кыргызстанды такыр ойлобой, кадимкидей эле өзүнү патриот катарында көрсөткүсү келгендер дагы көп да. Мына ошон үчүн аларга агартуу ишини көбүрөөк жүргүзүп, чынында эле талыкпастан мээнет кылыш керек. Досубузга караганда душманыбыз көп, аны эстен чыгарбашыбыз керек. Анткени бизде элибизде жакшы сөз бар. Не жаңылык десең эле бардыгы тынчылык дей берет го. Сенде не жаңылык? Тынчылык. Мындан өткөн жаңылык жок да. Көрсө, тынчылыктан өткөн жаңылык жок экен да. Мына тынчылык экен, мен кайсы жерден келдим, сиз келип экөөбүз кеңири мына жерде маек берип сүйлөшүп отурабыз. Тынчылык экен да. Тынчылык болсо торт жегиң келет экен, тынчылык болсо кийинет экенсиң, тынчылык болсо бара турган жериңе барат экенсиң. Тынчылык болбой азыр көрүп атабызга, даң доң боло берсе, мына торт же десе бала жейсиңби? Тапкан экенсиң, жей турган учурда деп калай урушасың да. Тынчылык экен. Ошон үчүн биз элибиздин өзгөчө мамлекетибиздин тынчтыгын сактап калышыбыз керек. Азыр ар кандай эле сөздөр чыгып атпайбы? Тиякта митинг болот, биякта келгиле, мындай кылайлы. Жок, урматтуу туугандар, акыл менен болушубуз керек. Канчалаган митингдерди өткөрүп көрдүк, эмне болдуңуз? 2-3 адамдын эле пайдасы.
калган карапайым жашоо бечара ошол эле жашоосун уланта берет экен. Ошол митингге чыкпай эле уланта бергин, алдыңыраак жылып кете бересиң. Анан биз колубуздан келишинче тынчылык болсо, мынантип акыл билгенибизди, акыл насаатыбызды, баяндарыбызды биз дагы бере беребиз. Маегиңизге терең ыраазычылык, кызыктуу маек болду. Келип бергениңизге терең ыраазычылык билдирем. Кадырман угарман жана көрөрман, диалогдун бүгүнкү чыгарылышында дин таануучу Бактияр Шарапов менен болгон маекти көрдүңүздөр. Кийинки эфир аркылуу амандашканча, ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.